Бишкек шаарынын түштүк тарабында жаңы сейил багы пайда болот. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 11 августта сейил багына барганында коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы күрөшүүдө баа жеткис салым кошкон дарыгерлердин жана ыктыярчылардын элесин арнап ага Айдынай Мырзабекованын атын ыйгарууну сунуштады. Бул тууралуу президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлайт. Мамлекет башчысы медициналык кызматкерлердин күжүрмөн эмгегин дагы бир ирет белгилеп, дарыгерлерден жардам сурап кайрылбаган адамдар жок экенин кошумчалады. Алардын иши көзгө көрүнбөйт, бирок эң баалуу нерсе өмүр үчүн күрөштө биз баарыбыз Кудайдан тилеп, дарыгерлерден жардам күтөбүз. Бул оор күндөрү аларга кошумча күч келип, адам өмүрү үчүн жоопкерчиликтери артты. Дагы бир жолу биздин дарыгерлерге терең ыраазычылыгымды билдирем деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Президент ар бир мезгилдин өз баатырлары болоорун белгиледи. Бүгүнкү күндүн баатырлары биздин дарыгерлер. Замандаштар өз баатырларынын элесин түбөлүккө сактап калууга аракет кылышат. Биз да Айдынайдын элеси көп жылдар бою сакталып калышын каалайбыз. Бул сейил бакка келген ар бирибиз Айдынайдын жана биздин баатыр дарыгерлерибиздин жаркын элестерине таазим этели. Айдынай келечекте дарыгер болууну кыялданып жүрүп, илдетке каршы алдыңкы сапта ыктыярчы катары күрөшүп жатып, өз өмүрү менен кош айтышты. Мындай кызды тарбиялап чоңойткон ата-энесине таазим этем жана терең кайгыруу менен көңүл айтам деп белгиледи мамлекет башчысы. Өлкөнүн Борбор калаасын жашылдандыруу маселесине токтолгон президент Сооронбай Жээнбеков мыйзамсыз берилип кеткен парк жерлерин мамлекеттик менчикке кайтаруу, айылына чөйрөнү көрктөндүрүү, жаңы парк зоналарын куруу жана жарандардын эс алуусу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү иштери Бишкекте гана эмес, бүт өлкө боюнча улантылаарын баса белгиледи. Бир нече спорт аянтчалары жайгашкан сейил багын кыдыруу учурунда президент баскетбол, волейбол жана воркаут машыгууларына күбө болду. Стрейт воркаут федерациясынын өкүлдөрү жакынкы апталарда учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, санитардык технологияларды колдонуу менен көрүүчүлөрсүз спорттук мелдештерди өткөрүүнү пландап жатышканын маалымдашты. Алар президентке бул иш-чараны уюштурууга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылышты. Сооронбай Жээнбеков алардын идеясын колдоп, тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан бул иш-чараны уюштурууга сөзсүз көмөк көрсөтүп, зарыл болгон жардамдар берилерин белгиледи. Жаңы сейил бак 8 гектардан ашык жерди ээлейт. Анда спорт аянтчалары, велосипед жолдору, 300 орундуу амфитеатр жана медпункт жайгашкан. Бүгүнкү күндө баардык жумуштар аяктап, сейил бак жакын арада пайдаланууга берилет. Эске салсак, Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан акыркы 1 жылда Борбордо жалпы аянты 28 гектардан ашуун 3 ири жаңы сейил багы курулуп, жалпы аянты 30 гектардан ашуун дагы 4 сейил бактын курулушу улантылууда. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча жабдууларды, дары-дармектерди сатып алууну жана медициналык мекемелердин курулушун ишке ашырууну тездетүү керек. Бул тапшырманы республикалык ыкчам штабтын жыйынында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов тармактык мамлекеттик органдардын жетекчилерине берди. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Жыйындын жүрүшүндө керектүү медициналык каражаттарды жана сасык тумоого каршы эмдөө үчүн вакцина алууга байланыштуу бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Ошондой эле жаңы ооруканаларды куруу жана медициналык мекемелерге ыңгайлаштырып жасалып жаткан объекттерди оңдоп түзөө, муну менен катар жүргүзүлүп жаткан иштерди каржылоо маселелери талкууланды. Саламаттык сактоо тармагынын имараттарын куруу жана ремонттоо, керектүү медициналык каражаттарды жана дары-дармектерди алуу, газификаторлорду орнотуу иштерин тездетүү зарыл. Калктын аярлуу катмарларын эмдөөдөн өткөрүүгө өзгөчө көңүл буруу шарт. Ал эми башка категориядагы жарандардын эмдөөнүн акысын төлөөсү же жеке менчик клиникалар менен өз ара аракеттенишүү механизмин Саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыгууга тийиш, деди өкмөт башчы. Штабтын отурумунда көпчүлүк жарандар коомдук жайларда санитардык гигиеналык талаптарды сактабай жатканы айтылды. Жергиликтүү бийлик органдарына санитардык нормаларды сактоону катуу көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. Карантин режимин басаңдатып, жумшарткандан кийин Бишкек шаарында ооруканалардын саны 29-июндарда көбөйө баштаганын өзүңөр жакшы билесиңер. Бүгүнкү күндө коомдук транспорттардын, дүкөндөрдүн жана коомдук тамактануучу жайлардын иштөөсү үчүн бир катар жеңилдиктер берилди. Борбор калаанын көчөлөрүндө санитардык талаптар сакталбай жатканын баарыбыз эле көрүп жатабыз. Ошондуктан көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Бишкек шаарында болгон июнь айындагыдай абал бир дагы райондо кайталанбаш керек. Алдыда күз-кыш мезгили турат. Ар бир жарандын өмүрү, анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздугу, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого байланыштуу экенин унутпашыбыз керек, деди премьер-министр.
Экинчи Борбор калаада жугуштуу илдеттер ооруканасынын курулушу кызуу жүрүүдө. 100 орундуу оорукана балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын аймагында курулууда. Медициналык жай Ош шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын аймагында тез тургузулуучу конструкция менен курулат. Ушул тапта пайдабал курулуп, суу, канализация, электр энергиясын тартуу иштери жүрүүдө. Жер иштери кол кармоочу иштерден болгондуктан азыр тиешелүү кызматтар менен бирге пайдабалды тургузуу иштери алып барылууда. Андан соң металлдык реконструкциядан жасалган иштер жүрөт. Кыш кыноонун ордуна заманбап панелдер менен тез арада куруп бүтүрүү каралууда. Дүйнөлүк практикада кеңири колдонулуп келе жаткан панелдер экологиялык жактан таза, кирпичке караганда жылуу да болот деп билдиришүүдө. Ошондуктан биз максимально бул жерде баягы кол кармоочу жумуштардан качтык. Негизинен бул жерде металлдык конструкциядан жасалат, каркастары толугу менен. Анан толтурулушу баягы кыш кыноодон эмес, азыркы заманбап панелдерден курулмакчы болуп жатат. Азыр коюлган бүгүнкү күндө МАМ курулуш тарабынан жана ушул жердеги жергиликтүү службалардын баардыгы иштеп жатат, максимально иштеп жатабыз. Кудайым бурса жакын күндөрү биз эртерээк бүткөнгө аракет жасалуу жүрүп жатат. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карата коронавирус жуккан жаңы 278 учур катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова онлайн брифингде билдирди. Штабтын маалыматына караганда жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 40 455 адамга жетти. Ошол эле учурда илдеттен айыккандардын саны дагы көбөйүүдө. Кыргызстан боюнча жалпы коронавирустан айыгып чыккандардын жалпы саны 32 764-кө жетти. Ал эми ооруканаларда 6397 бейтап коронавирус жана пневмониядан даарыланууда. Мектептерде жаңы окуу жылы салттуу, дистанттык жана аралаш түрдө жүргүзүлөт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Анын айтымында менчик түрүнө карабастан мектептерде окуу эки негиздемеге ылайык аныкталат. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жергиликтүү бийликтин чечимине ылайык биринчиси же экинчиси ата-энелерге окутуу формасын тандоо укугу берилип, окуу ата-энелер менен мектептин ортосундагы келишимге ылайык жүргүзүлөт. Мектептерде окутуу төмөнкү тартипте жүргүзүлөт. Салттуу, эпидемиологиялык абал туруктуу. Балдар менен мугалимдердин саламаттыгына коркунуч келбеген аймактарда, жашыл зоналарда 1-11 класстар салттуу түрдө окушат. Мектепте балдардын саны абдан аз болсо, нөөмөт класстары ачылышы мүмкүн. Салттуу дистанттык аралаш окуу, жашыл зона болбогон аймактарда 1-5-9 жана 11 класстар үчүн окутууну салттуу түрдө өткөрүү сунушталууда. Класстар балдардын санына жараша топко бөлүнөт. Мисалы, бир топ дүйшөмбү, шаршемби күнү келип окуса, экинчи топ шейшемби, бейшемби күндөрү окуйт. Эпидемиологиялык абал турукташканга чейин калк жыш жайгашкан аймактарда шарттуу атаганда кызыл зоналарда 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 класстар дистанттык түрдө билим алат. Балдардын саны аз мектептерде экинчи класстын окуучуларын салттуу түрдө окутуу каралышы мүмкүн. Бүгүн 11 августта Кыргызстандагы ири интернет-провайдер Акнет компаниясы тарабынан Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине кезектеги гуманитардык жардам тапшырылды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык министрликке компания тарабынан коронавирус инфекциясы менен күрөшүү үчүн керектүү медициналык жабдуулар орнотулган Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү бир тез жардам автоунаасы жана 10 даана кычкылдек концентраттары тапшырылды. Жардамды саламаттык сактоо министри Сайбиржан Абдикаримов кабыл алды. Бул апаатты бирдикте гана жеңе алабыз. Кыргызстанга илдет келгенден бери компания ар тараптуу жардам көрсөтүп келет. Бүгүнкүдөй кыйын кырдаалда саламаттык сактоо министрлигин колдоо биз үчүн өтө маанилүү. Бүгүнкү гуманитардык жардам акыркысы эмес, алдыда дагы жардам көрсөтө бермекчибиз, деди Акнет компаниясынын директору Нурбек Абасканов. Өз кезинде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин стат катчысы Калысбек Шадыханов Акнет компаниясынын эмгек жамаатына ыраазычылыгын билдирип, кабыл алынган гуманитардык жардам кайсы аймакка таратылаарын айта кетти. Кычкылтек концентраттары Бишкек шаары, Нарын, Ош облустарында жаңы салынып жаткан бейтапканаларга таратылып берилмекчи. Ал эми ыкчам медициналык жардам көрсөтүү унаасы Ордо калаадагы автопарктын катарын толуктайт, деди ал. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен экономикалык иш жүргүзүүгө патенттин жана
камсыздандыруу полисинин формалары бириктирилди. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы билдирет. Ушуга байланыштуу мамлекеттик салык кызматы бир документ менен патент жана камсыздандыруу полисин алууга боло турган патент электрондук сервисин жакшыртты. Бул жарандардын салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча милдеттемелерин аткаруусу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана башкаруунун заманбап ыкмаларын киргизүүгө мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, мурда ишкерлер алгач патент жана андан соң камсыздандыруу полисин алууга убакыт коротуп келишкен. 2018 жылдан бери жарандар патентти салык органдарына келбестен онлайн түрүндө алуу мүмкүнчүлүгүн алышса да, бүгүнкү күнгө чейин патент менен бирге камсыздандыруу полисин аралыктан алуу мүмкүнчүлүгү болбой келген. Эми эки документтин бириктирилген формасы электрондук форматта патент электрондук сервис аркылуу жеткиликтүү. Ал эми бул үчүн төлөмдү ар кандай электрондук капчыктар, терминалдар же онлайн банкингдин жардамы менен нактылай эмес ыкмада жүргүзүүгө болот. Ош шаарындагы ак буранын жээгин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу долбоору ишке кирди. Курулушту баштоо иш чарасына шаардын жетекчилери жана тургундары катышты. Шаардын мэри Сарыбашев ири долбоор шаардыктар үчүн жасалып жатканына токтолуп, шаарды иретке келтирүү иштери уланаарын билдирди. Капсула салынганга чейин мыйзамсыз курулуштар алынып, дарыянын жээгин бекемдөө иштери башталган. Ак бура дарыясынын жээктерин көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча долбоор эки этаптан турат. Биринчи этабында Бакафа көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейин оңдолсо, экинчи этабында Нурматов көчөсүнөн Навай көчөсүнө чейин оңдоо иштери жүрөт. Долбоордо дарыянын жээгин бекемдөө, жаш балдар ойноочу аянтчалар, эс алуучу жайлар, жөө жана велосипед менен жүрүүчү жолдор, жарыктандыруу, отургучтар, көпүрөлөр курулуп, санитардык тазалоо иштери каралган. Курулуштун долбоору 252 миллион сомго бааланган. Мына бүгүнкү күндө климат өзгөрүп атат, көрүп атасыңар, сел кетпеген жерлерден селдер кетип атат. Ошон үчүн экинчи максатыбыз ушул Ак бура дарыясынын боюн бекемдеп, ушул заманбап кылып, ушул дамбаларды тосуу. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, бүгүнкү күндө ушул дамбалар тосулуп атат. Анан велодорожка болот, ушул узундугу 5 километр болгон жөө жүрүүчү жүргүнчүлөр жүрө турган тротуарлар болот. Ушул наркы көздөн берки көзгө өтө турган 10 пешеходный мындай өтмөктөр болот, көпөрөлөр болот.